Келе сүйлөшөлү. Азыр күн тартибиндеги мыйзамдарды башкаларга добуш берип алалы, анан акырында келип анан токтололу. Тан Турданович, бул эгер күн тартибине киргенден кийин муну эме кылбайлы. Добуш менен алалы, эгер ала турган болсо, кандай? Жакта эки депутат эмне добуш бербей койсо эле ошону алып кое беребизби биз? Балбак зарылыш туура айтып атат. Келгиле, мыйзам долбоор боюнча аягына чыгарып алалы, анан акырында чечебиз. Урматтуу депутаттар, мен бир суранышта бири-бирибизди сыйлабайлыбы? Эгер каршы берсеңер, каршы бергилели, за бербейсиңерби? Эгер биз иштей албасак, анда ар бирибиз ушул жерден тарап кетеличи, биз иштей албай калдык окшойт. Список чогулталы анда, кимбиз? Мен биринчи коюп берейинчи, ошо мандатымды тапшырганда. İştesek normal işteyli, bir düşünüpçü. İştebesek anda taraylı var, geteli. Şu yerde buna bütün Kırgızstan oturat, sabotaj kıl. Bu ne degeni ben? Sıylaylı da bir üstü. Eğer olsa kompüterlerini ölçüp salalan da bular tıkın. Oşanı bağırıp çeçeli, doğuş menen çeçeli, doğuşta koyalı, kompüterlerini ölçüp salalı. Mıydam çekindi işteyli de bir yerde. Значит, bizdi sıylabайт да, булар bizdi sıylabаған үшін ушуга барып атышат да булар. Кыргызстан Мадумаров. Мына ушул азыр жок дегенде эмне болгон мыйзамга добуш берип атабыз? Эмне болгон өзгөртүүлөр кирип атат? Демилгеч тарабынан ким айтып берет? Жок дегенде комитеттин кортундусун окутуп койбойсуңарбы? Момундай мыйзамга ушундай өзгөртүүлөр кирип атат деп. Мына депутаттардын баары бири-бирибизден сурап атабыз. Кайсы мыйзамга добуш берип атабыз? Эмнеге добуш берип атабыз деп сурап атат. Ай койчу эме кете берсин деп эле добуш кетип баратат. Бул оюнчукка айландырып алдык биз мыйзам кабыл алууну. Ал мыйзамдардын аркасында миңдеген, миллиондогон адамдардын тагдыры жатат, урматтуу кесиптештер. Жок дегенде бир эки ооз суроо берип койбойлубу? Эмне жөнүндө кетип баратат? Комитеттин төрагасына сөз берип койбойлубу? Бир 2 мүнөттүк бир баяндама берип койбойбу? Момундай өзгөртүүлөр кирип атат деп. Кеттик деп эле кете беребизби? Бұл мыйзамның талқуланғаны қачан талқуланды? Қанша уақыт өтті? Кимдин эсинде эмне калды? Адахан Кимсомаевич, эми сиз тажрыйбалуу депутатсыз. Мыйзам долбоорун кабыл алуу принцибин билесиз. Комитетте буга чейин каралган, талкуу болгон, ага чейин коомдук талкууда турган, биринчи окууда кабыл алынып атат. Комитеттин чечими буга чейин сунушталып аткан, добуш берүүгө чейин айтылган. Биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, Медералиев. Эми өткөндө социалдык түйүндөрдү карап атсам, бир колдонуучу жазыптыр активдүү. Негизи циркка барсаң, акча төлөп киресиң депчи. Жогорку кеңештин айрым депутаттарына да акча бериш керек, ушу элди шоу кылып атканына депчи. Эми мен юрист болгондугума байланыштуу жакшы түшүнөм да. Адахан Кимсомаевич, өзүңүз билип туруп, зачем шоу кылып атасыз? Эми регламентте ушундай норма, буга чейин комитетте каралат, талкууланат, жерге келет, залга өтөт. Туура эмес болуп калган ушул регламентте, чынында. Билбей каласың, кайсы мыйзамга добуш берип атасың. А бирок Адахан Кимсомаевич ушуну билип туруп, элге жагынайын деп туруп, бу жерде бардык акылсыздар отурат, ушу жалгыз сабаттуу болгону ушу өкүндүрбөй койбойт да. Эми билесиз буну, 5 колуңуздай билесиз, айланып кетейин. Уятты эми. Усат Тан Турданович. Тан Турданович, мен айтып коеюнчу. Жаңы регламент. Ушул норманы киргиздик. Мыйзамдар талкуу болгондон кийин ме свежий болуп турганда ошондо добуш берейли деп. Жаңы регламентте кирди ушул. А эски регламентте бул норма менен сиз качантан бери добуш берип атасыз? Билип алып туруп, зачем вы артиста тут включаете, да? Ушул убакка чейин чыдадым, юридикалык жактан унчукпадым. Эми тут уже популизмде чек болуш керек да. Усат Тан Турданович, урматтуу депутаттар, мен айтып коеюнчу, бул мыйзамдарды өткөндө 4-күнү караганбыз. Адахан Мадумаров ошол күнү жок болчу, жумушта эртең менен отуруп кетип калган ошо бойдончу. Анан бияка чыгып эле ар кайсын айта берсе эле ушунун сөзү туура боло береби? Бияка туруп алып эле. Анан кийин муну эгер добуш берип атканда бу жерде биринчи класстын окуучулары отурган жок да. Баары билет да кайсы мыйзамга добуш берип атканын. Көрүп атасызбы, көрүп атсаңыз жакшылап көрүп алыңыз, токтотпойсузбу ушунуңузду.
Силер кимсиз сизге ошол мыйзамды айтып бергиде? Билип алсың өзүңүз ошол жерден компьютерден карап туруп. Кичине токтотпойсузбу кичине? Орун алыңыздар. Токтотобуз. Токтотуңуздар. Отуруңуздар. Болду. Урматтуу коллегалар, добуш берүүгө өтөлү. 5 микрофон. Рахмат чоң сизге. Урматтуу кесиптештер, келгиле ачууга берилбейли. Суроо берилгенден кийин төрага түшүнүктүү түшүндүрмө берип жетишет, ошо менен кетишибиз керек да. Анын ачууланып бири-бирибизге өчүбүздү чыгарбайлычы. 2 күн калды, чыдайлы. Бул биринчиден. Экинчиден, бир маселе бүтмөйүнчө экинчиге өтпөшүбүз керек болчу да. Демиргечи кайра чакырганда маселе жок бул жерде, эч ким шашылыш жок да. Келгиле ачуулукка берилбейли. 2 айда болсо деле кичине маселе бышып, анча-мынча балким кошумчалар кошулуп кетиши мүмкүн да. Мен силерге чакырат элем. Бираз бири-бирибизди таяйлы. Персональный дело Мадумарова же башка бирөөнүкүн кылбашыбыз керек. Ар бир депутатыбыз пикирибизди айтабыз. Туура эмес болушу мүмкүн, ката кетиши мүмкүн. Бираз чыдайлычы. Персональный эч кимге айтылган жок го. Кайрылган ушул эле. Рахмат. Исхак Абсаматович, жалпы бири-бирибизди дагы сыйлаганды үйрөнөлү. Биз туура ар биринин депутаттын укугун сыйлап атабыз, микрофонун берип атабыз. Бирок элементарно жөнөкөй вопрос менен чыгып туруп, буга чейин талкууланып, каралган маселе боюнча чыгып неге азыр айтылбайт деген эми туура эмес да. Регламент турат астында. Гүл Ахматкуловну түшүндүрүп берип коюңузчу. Адахан Кимсанбаевичке. Эгер түшүнбөй турган болсо, түшүндүрүп берип коюңуз. Регламент боюнча кандай жолдору бар? Эми элементарный нерсени сиз түшүнүшүңүз керек, Адахан Кимсанбаевич. Эми токтотуңуз да мындай нерсени. Көзөмөлгө алганы мына бүтүн Кыргызстан далилдеп отурат. Молодецсиңер. Ушундай болуш керек. Башыңда кылыч турса да позициядан тайбаш керек. Ойнобош керек да тияка биякачы. Боякта позициялардын күрөшү болуп атат. Өкмөт мыйзамдарды алып келип атат, бүтүн Кыргызстан каршы чыгып атат. Эмнеге? Өкмөттү сындырыш керек да өзлөрү бийликке келиш керек. Молодецсиңер. Бекем турбайсыңар кичинечи. Башыңда кылыч турса да, өлүп баратсаң да позицияңды айтып өл да, бекер. Эмне Адахан Кимсанбаевич мунун баарын, ооба шоу эмес бул, саясий упай топтоо дейт муну. Бул эртеңки президенттик шайлоого даярдык дейт муну. Молодецсиңер. А биз отуруп бердик. Мыйзамдар жол бергенден кийин ошо менен кетиш керек да до конца. Баш мыйзамда турабы статьялар, кетпейсиңерби? Казино мыйзамын ошондой эле кабыл албадыңарбы? Эмне артка кайтып атасыңар? Или күрөшкүлө, или чыккыла саясий аренадан. Экөөнүн бирөө да.